Нурайым, айтсаңыз, ARV-ны алып салатасыздарбы? Могу Жоқ. 4-нчү беренени карасаңыз, анализ регулятивного воздействия дейт да. Методика анализа регулятивного воздействия Бұл НПА утверждается негізге Кабмином. Эмнеге? бұл баяғы иштеп жатқан мыйзамға айырбы жүргүзүлүш керек деп жазылған, бирок бұл негизги закон нормативно правовых акт менен тиешелүү методиканын ичинде постановление правительствода жазылган, ошондуктан бул жактан алып коюу жумушчу топтон сунушталган. Ал эми методикасы ал полностью эле калып атат. Критерийлерди Кабмин өзүңөр Ошол методикада полный бар. Ал жаңыга жана иштеп жаткан мыйзамдарга бардыгына жүргүзгөн, анын баары объективдүү бекиген. болуш үчүн бул пункт калса болмок деп атам да. Сиздин оюңуз кандай, экономист катары? Жалпы баягы мыйзамда бир типтүү болсун деп ошондой сунушталган. Кабмин тактасын деппи? Кабмин тактасын деппи өкмөт тарабынан? Жок, ал методика боюнча демеде бар да, закон о нормативно-правовых актах, что нормы, касающиеся предпринимателей, они проходят через анализ регулятивного воздействия. И закон устанавливает, что Кабмин методику как бы утверждает, и в рамках данной методики это все прописано. Поэтому, чтобы дублирующий болбосын деле бул жактан алып коюп атабыз, она как бы. Хорошо, анан дагы бир нерсени сурайын дегем да. По частотам она лицензируется, частоты на телефонную связь? Да. Этот закон их тоже коснется, да? Здесь вот 6 видов, если по видам остановиться, мы частот не трогаем. Бул жакта 6 түрү кетип атат. Это биринчи патогендик, экинчи тобундагы микроорганизмдер менен иштөө боюнча ичине лицензия. Бул медициналык иш алып баруучу лицензиянын ичине кирип кетет экен да. Чтобы двойного регулирования не было, мы здесь убираем такой вид. Кесиптик лотереяны уюштуруу боюнча ичине лицензия деп турат. Ал эми лотереялар жөнүндө мыйзамга ылайык на территории Кыргызской республики только вот государственная лотерея жүргөнгө болот да. Поэтому убираем. Потом өнөр жай багытындагы жарылуучу материалдарды өндүрүү, колдонуу, жок кылуу лицензиясы. Бул мыйзамдын ичинде эле это на действие, поэтому разрешение катары бекиген да, бул жакта лицензия деп те бекип калган да. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин на практике только разрешение берилет, уруксаттама, поэтому лицензиянын кереги жок деп бул жактан да алынып атат. Токой фондуна карашы жерлердин дарактарын, сөңгүктөрүн алып салуу лицензиясы каралган мыйзамда. Ал эми токойлорду кыюу, токойлорду жакшыртуу жана санитарды кыюу максатында гана берилет, лицензия берилбейт деп так мыйзамда, токойду регулировательский мыйзамда жазылып турат. Ошон үчүн буякта лицензияны алып жатабыз да. Ушундай где двойное регулирование и где вот дополнительное и разрешение, и лицензия болуп калгандарды вот ошолордун да алып атабыз да. Хорошо, түшүнүктүү. Мен экономика министри биякта да, жокпу? Орунбасары? Министр орунбасары бар. Министрге суранайын дедим элем да. Сиз байкадыңызбы, Нурайым? Связь аябай начар болуп атат Кыргызстанда. Ар бир аймакта жалобалар көп түшүп атат, интернет связь начар болуп атат. Мен ойлойм, нам уже элдин саны көбөйүп атат да. Нам эти частоты надо продавать дополнительно уже, или фирмы открывать. Они лицензируются, регуляторы у нас Минцифранын алдында. То, что газ служба бар, вот они этот связь. Белгилеп алайын, бир сыра карап сизге кат жүзүндө жооп берип коебуз анда да, тактап. Колдойм.